Мен жаңы баштап жаткан жана келечектеги ишкерлерге салам жолдойм жана биз силерге электрондук соода ишиндеги биринчи кадамдарды жасоого жардам берип жатабыз. Бул видео сабак биринчи киришүү сабагы. Экинчи бөлүк. Электрондук соода ишинде контентти түзүү. Менин атым Абдыкеримова Салтанат. Мен электрондук соода иши боюнча коучмун. Эсиңерге саламын. Бул окуу модулу 4 бөлүктөн турат. Бул видео сабакта биз экинчи бөлүгүн өтөбүз. Бул электрондук соода иши үчүн контентти түзүү жана иштеп чыгуу. Экинчи бөлүк 10 видеодон турат. Ал жерде биз силерге компания жана продукт үчүн жогорку сапаттагы контентти кантип түзүүгө болот, смартфонго электрондук соода иши үчүн кантип тартуу керек, Lightbox'тобу, студиядабы ошолор жөнүндө айтып беребиз. Ошондой эле 2 ролдук модельдер болот. Алар электрондук соода ишиндеги тажрыйбалар менен бөлүшөт. Контент деген эмне? Контент англис тилинен алганда мазмуну ичиндеги дегенди билдирет. Контент бул сайттын баракчаларындагы бардык маалыматты мүнөздөгөн жалпыланган түшүнүк. Контент деп колдонуучу сайттан окуй алган, көрө алган, уга алган бардык нерселерди, тексттерди, аудио жана видео файлдарды, графикалык сүрөттөрдү, анимацияны атоого болот. Маалымат берүү боюнча алганда контент төмөнкүдөй болот. Текстик булар макалалар, жаңылыктар, билдирүүлөр, башкача айтканда посттор деп коюшат. Графикалык сүрөттөр, мемдер, инфографика. Видео форматында видеолор, окуялар, стористер деп дагы айтышат. Аудио форматта подкасттар, аудио билдирүүлөр. Электрондук соода ишинде сапаттуу контенттин болушу зарылчылык. Электрондук соода ишиндеги контент кардар үчүн бардык маанилүү маалыматты ачып бериш керек. Электрондук соода ишиндеги контент сатып алуучулар үчүн гана эмес, контролдоочу органдар, өнөктөштөр, төлөм кызматын көрсөтүүчүлөр жана логистика үчүн дагы мааниге ээ. Контент мыйзамдуу талаптарга ылайык келиши керек. Жеткиликтүү логистикалык жана төлөм чечимдери жөнүндө кабарлаш керек. Компанияларга өз интеллектуалдык менчигине болгон укукту камсыз кылыш керек. Эмне үчүн электрондук соода ишинде контент ушунчалык маанилүү? Себеби электрондук соода ишинде сатып алуучу менен сиздин ортоңузда жеке түз байланыш жок. Онлайн сатуунун ар бир этабы ар кандай кызыктар тараптарга багытталган белгилүү контентти түзүүнү талап кылат. Бул ишенимдүү бекемдөө үчүн өтө маанилүү. Сапаттуу контент электрондук соода ишинде экономикалык жактан абдан баалуу. Электрондук соода иши үчүн сапаттуу мазмунду иштеп чыгуу убакыт жактан да жана акча каражаты жагынан да кымбат турган процесс деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок электрондук соода ишинин сапаттуу мазмуну кардардын товарды кабыл алуусуна таасир этет. Эгер кардар онлайн продукт жогорку сапаттагы контент менен колдоого алынганын көрсө жана анын сатып алуу тажрыйбасы жеңил, шаар жана кыйынчылыксыз болоорун түшүнсө, көбүрөөк төлөй алат. Сапаттуу контент абдан маанилүү. Ал интернеттен издөөгө жардам берет. Интернеттен издөөнү оптималдаштыруу чындыгында адамдар тарабынан жазылган контентке артыкчылык берет. Google жана башка издөө системалары бай семантикасы менен уникалдуу, кайталанбаган контентти издешет. Келгиле, зайтун майынын мисалында көрөлү. Сүйлөмдөрдү, фразаларды кандай колдонсок болоорун. Биздин үй бүлө бул зайтун дарактарын 100 жыл мурун отургузган. Биз жаңы гана түшүм сатабыз. Биздин асыл кызыл топурагыбыз минералдык заттарга бай. Биз зайтун дарагынын жалбырактарынан жана бутактарынан үй соусун даярдайбыз. Электрондук соода иши үчүн сапаттуу контенттин дагы кандай экономикалык баалуулугу бар? Сиз брендти таанууну жогорулатасыз. Жакшы контент сиздин брендти атаандаштардын арасынан бөлүп көрсөтүүгө жардам берет жана сиздин максаттуу кардаларыңыз менен өз ара аракеттенүүгө өбөлгө түзөт. Ошондой эле айкындуулукту жана байкоо жүргүзүүнү көрсөтөт. Электрондук соода иши үчүн сапаттуу контенттин экономикалык баалуулугунун дагы бири бул адам ресурстарына чыгымды азайтуу. Потенциалдуу кардаларды толук маалымат менен камсыз кылуу суроолордун санын азайтууга жардам берет. Демек, кардарларды колдоо үчүн азыраак эмгек ресурстарын талап кылат. Сиз канчалык толук маалымат берсеңиз, кардарлар сиздин продуктуңузду кайтарып берүү ыктымалдыгы ошончолук аз болот. Анткени алардын күтүүсүнө ылайык келген эмес. Дагы бир шайман катары мен силерге көп берилүүчү суроолор шайманын пайдаланууну сунуштайм. Эгер сиз интернетке сиздин продукт жөнүндө жөнөкөй көп берилүүчү суроолорго
жооптору менен жайгаштырсаңыз, бул адам ресурстарына чыгымдарды азайтуу орчундуу болот. Эгер сиздин электрондук соода ишиңизге сапаттуу контент жок болсо, сизде тобокел пайда болот. Себеби электрондук соода ишинде сапаттуу контенттин жоктугу онлайн сатуулардын жоктугуна барабар. Себеби сиз онлайн төлөмдөр үчүн чечим кабыл ала албайсыз. Онлайн соода аянтчаларына каттала албайсыз. Бажылык тариздөө өтө албайсыз. Ошондой эле логистика жана электрондук аткаруу кызматтарынан пайдалана албайсыз. Сиздин веб-сайтыңызга трафик жөнөтө албайсыз. Кардарларды натыйжалуу тейлей албайсыз. Биз мурда айткандай, бааны түзүү чынжырчасындагы кызыктар тараптар силерден онлайн сатуунун ар кандай этаптарында жаңы ар кандай контенттерди сурашат. Эгер кандайдыр бир учурда сизде аларга берүүгө сапаттуу контент жок болуп калса, бул сатууларга терс таасирин тийгизет. Бүгүнкү видео сабактан чыккан эң башкы жыйынтык: нааразы болбостон жана кечиктирбестен сатууну камсыз кылуу үчүн онлайн сатууну баштоонун алдында контент түзүңүз. Бул видео сабагыбыздын аягында эсиңиздерге салып кетким келет. Бул бөлүктүн дагы 9 сабагы бар. Ал сабактарда биз электрондук соода иши үчүн сапаттуу контентти кантип түзүү керек экендигин кенен айтып беребиз. Видеонун сүрөттөмөсүндө силер бул сабактар эмне жөнүндө экенин түшүнөсүздөр жана өзүңүздөргө пайдалуураак сабактарды тандап алсаңыздар болот. Сиздерге ийгилик.